Ассаламу алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биз бүгүн дагы кечирип кой рубрикасын тарталы деп жакшы максат менен чыктык эле. Биз авто тыгында калып кеттик жолдо. Бирок ушул учурда дагы жөн кетирбестен жаныбыздагы байкебизге кайрылууну туура чечтик. Ассаламу алейкум байке, кандайсыз? Жакшысызбы? Жакшы, рахмат, жакшы. Атыңыз ким, таанышып алалы? Менин атым Жакут. Белек менин атым. Белек байке, жаныңызда апаңыз бар экен. Сүйүнүп атабыз. Ыйык Рамазан айыңыз менен куттуктайбыз. Орозо кармагандар болдубу сиздерден? Ооба, апам орозо кармап атат. Сизчи? Мен ден соолукка байланыштуу быйыл кармай албай калдым. Апабызды көрсөтөлү десек, алдыдагы машинаны сүзүп алчыдайбыз. Көргөзө албай атабыз. Апабызды да көрсөтүп каларбыз. Белек дедиңиз, байке? Белек байке, ушул ыйык Рамазан айында Алла Таала күнөөлөрдү кечирет экен да. Кечиримдүүлүктүн айы экен. Анан биз дагы ушул учурдан пайдаланып, бир кимди капа кылдыңыз, кимди таарынттыңыз, ошолорду эстеп, бир кечирим сурап койбойлубу? Белек байке, кандай дейсиз? Жакшы болот го дейм да. Кечирим сурап кой. Мен кимден сурамагын, ушу апамдан эле сурайм. Жаш кезимде кылгандарымдын баарын кечирип кой апа. Ошол апамдан кечирим сурайм. Жакшы апа, кандайсыз? Жакшысызбы? Ден соолугуңуз жакшыбы? Орозоңуз кабыл болсун. Белек балаңызды кечиресизби? Кечирем дейт. Рахмат. Ыйык Рамазан айы менен кыргыз элин куттуктап койбойлубу? Баарын Рамазан айы менен куттуктайм кыргыздардын баарын, негизи эле баары мусулмандын баарын куттуктайм Рамазан айы менен. Рамазан айыңар куттуу болсун. Ошо жакшылык баардыгыңар. Ай рахмат, сонун болду. Биз аябай кубанычтуу болдук. Рахмат байке. Бейишенин таманасында дейт, эки дүйнөдө бактылуу болуңуздар. Рахмат сиздерге. Ассаламу алейкум. Мына ушундай достор. Ramadan